Саламатсыңарбы балдар? Кутман күн. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз экен жана бекен. Экен жардамчы этиши кыймыл аракеттин качандыр бир кезде болуп өткөнүн, болуп жатканын же болоорун божомолдоо маанисинде же кимдир бирөө аркылуу угуу, маалыматтан кабардар болуу милдетин аткарат. Экен жардамчы этишинин синоними имиш. Балдар, экен жардамчы этишинин жасалышын карап көрөлү. Экен жардамчы этиши баардык чакта колдонулат десек болот. Мисалы, келер чакта ат экен, учур чакта ып жатат экен, ал эми өткөн чактын 3 формасында колдонулат. Мисалы, адат өткөн чакта чу экен, жалпы өткөн чакта ган экен, ал эми айкын өткөн чакта бекен деген суроолуу формасы колдонулат. Эми балдар, бул чактарды биз төмөнкү мисалдардан карап көрөлү. Венгрияда күйөө бала келинчекке атайын сумка сатып алып, анын ичин тыйынга толтурат экен. Бул мисалда келер чак үчүн колдонулду, ал эми маалыматтын биз кайсы бир булактар аркылуу же кимдир бирөө аркылуу укканыбыз жөнүндө маалымат алдык. Экен формасы келер чакта балдар терс формада да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, дүйнөдөгү кээ бир элдерде үйлөнгөнгө чейин кыз менен жигит сүйлөшкөнгө болбойт экен деген мисалды алалы. Мында келер чактын терс формасы жана жардамчы этиштин колдонгонун көрдүк. Бул мисалда учур чакта колдонулганын көрөбүз. Мисалы, учурда Кореядагы жаштар төлгөөчүгө көп барышат экен деген мисал болду. Мында жардамчы этиш экен учур чакта колдонулду. Эми балдар, адат өткөн чакта колдонулушун карап көрөлү. Байыркы мезгилдерде эки жаш бактылуу бай болсун деп жолуна алтын чачышчу экен. Бул мисалда чу экен деген форманы көрдүк. Биз бул маалыматты кайсы бир тексттен же кимдир бирөө аркылуу кабыл алдык. Эми ушул чу экендин терс формасын дагы карап көрөлү балдар. Мисалы, бир мезгилдерде 13 саны шайтандын саны деп эсептелгендиктен аны адамдар санашчу эмес экен. Демек бул жерде бул 13 санынын кайсы бир мезгилдерде бир элдерде ырым катары колдонулганын биз билип алдык. Ал эми бул мисалда балдар жалпы өткөн чактын оң формасында көрөбүз. Индияда күйөө баланын бутун жуу салты бүгүнкү күнгө чейин уланып келген экен. Ган экендин терс формасы да бар, ага бул мисалды көрөбүз. Күн батыш өлкөлөрүндө алдынан кара мышык өтсө, жолун андан ары улантышкан эмес экен. Бул дагы ырым-жырымдардын, кайсы бир элдердеги салттын ушундай болгону жөнүндө биз маалымат ала алдык. Балдар, ган экен формасынын биз суроолуу формасын көрөлү. Кыргыздар кыздарынын чачын 40 өрүм кылып өрүшкөн бекен? Мында биз маалыматтын терс формасын көрө алдык. Илгери эки жаш ажырашпасын деп жүрөк ачкычтарды кулпулашкан эмес бекен? Бул мисалда жалпы өткөн чактын суроолуу терс формасын көрдүк. Демек балдар, экен формасы баардык чактарда колдонулуп, анын оң формасы, терс формасы, суроолуу оң формасы жана суроолуу терс формасында да уюшуларын көрө алдык. Бул экен жардамчы этиши дайыма сүйлөмдөргө кошумча маани берип, имиш деген сөз менен синоним боло алат экен. Балдар, эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.